Кечирим сурайм, бирок жагдай ушундай болуп атат. Дем салдырып окутуш керек болуп атат. Тууганыбыз ичип атат. Эми бул оору өтө жаман нерсе. Пайгамбар хадис бар го. Ал-хамру уммул исм. Арак күнөөнүн энеси деп. Ал-хамру мифтаху кулли шаррин. Башка хадисте келет. Арак бардык жамандыктардын ачкычы деп. Мынакей өзүнүн кошуналарына, эрезеге жетелек жаш кыздарга бүт алып барып коюп аткан нерсе эмне болот? Арак. Аракты өзү хамр деп коет. Хамр деген ороо деген сөз. Акыл деген иштетүү бир нерсени. Мээни иштетип, денени, колду иштетип аткан нерсе бул акыл. Ошо акылыбызды хамр бул ороо. Акыл келе ороо, арак келе орой деген дагы эмне болот? Өчүп калып турмун, акылыма эмне эчтекени билбеймин. Танып тура берет да. Адамды өлтүртүп атат, башка нерселерди кылдырып атат, ушунун баардыгын кылдырган арак. Ошентсе дагы эмне кылабыз? Жакшы сөз айтабыз. Сен арак ичпеле койбойт белең, арак ичип ушундай болуп атасың дегендин ордуна кел тамак ичип алалы, кел кайнатма ичели. Кел бул жака жүрөлү деп, аны менен көбүрөөк баарлашып, көбүрөөк сүйлөшкөнгө туура келет. Аракты көп ичип, алкеш деп коет кыргыздар. Ошо алкештик, арак ичкичтик даражага жетип калган адам өзүн-өзү мындай байкалса болот, мындай карап байкалса болот. Ал адам ар кимге таарынычын көп айта баштайт. Ар кимге сын пикир айтканды да күчөтүп баштайт. Демек бул көп ичип баштаган болот. Ошон үчүн ага нерсеге эмне кылбаш керек? Обада угуп туруп эле эмне ишке кызыгат, кайсы нерсени колунан келет, кайсы нерсе колунан келет. Ошо нерсесине жардамдашып, көбүрөөк кобурашып, сүйлөшүп, аластып, жакшы жака бурганга аракет кылыш керек. Анан хижаманы көбүрөөк алдырыңыздар, жеген тамактарын бекемдеп. Анан Кудай буйрса жакшы болот. Анан альфой масла деп коет го, баягындай зайтун майы. Ошо зайтун майына дем салдырып ичип турсаңыздар да, чорный тиминдерге дем салдырып ичсеңиздер да, Кудай буйрса жакшы болот.